Эми Кыргызстанда эски унааларды сырттан алып келүүгө чектөө коюлушу мүмкүн. 2 ай мурун экология министри Медер Машиев Жогорку кеңештин комитет жыйынында бул тууралуу атайын токтом даярдалып жатканын айткан. Унаалардан чыккан түтүндүн кандай зыяны бар? Эмне үчүн кир аба маселеси жаз, жай айларында дагы актуалдуу? Жайында аба таза көрүнгөнү менен булгануу жоголбойт, болгону көзгө көрүнбөй калат. Анткени бул маалда аба алмашкандыктан автоунаалардан чыккан түтүн көзгө көрүнбөйт. Бирок зыяндуу заттар абада калат. Алар өсүмдүктөргө, жаныбарларга, топурак менен сууга зыян тийгизип, табиятты булгайт. Ошондуктан жай мезгилинде дагы унаалардын түтүнү коркунучтуу бойдон калат. Унаа жүргөндө 200дөн ашуун зыяндуу заттарды, анын ичинде катуу бөлүкчөлөрдү, учуучу органикалык кошумчаларды жана эң кооптуу болгон азот оксидтерин бөлүп чыгарат. Адистер шаарда автоунааны азайтуу үчүн коомдук транспорттарды жөө адамдар басуучу жашыл зонасы менен тротуарларды көбөйтүү керектигин айтышат. Мына эң биринчиден мамлекеттин зор байлыгы бул калкы. Калк үчүн бул саламаттык өтө чоң маанеге ээ. Саламаттыктын, ден соолуктун таза болушу бизди курчап турган чөйрө. Аба, атмосфера таза болуш керек, ичкен суубуз таза болуш керек, жеген тамак ашыбыз. Тилекке каршы бизде мына көп парктарды кыйып, целый микрорайондорду куруп койгон учурлар бар. Көчөлөрдү кыйып, дарагы менен коюп, үйлөрдү салып, тосуп алганын бүгүн көрүп атпайбызбы? Былтыр Кыргызстанда 1.674.000 жакын жеңил автоунаа катталган. Алардын 1.392.000-нин эксплуатация мөөнөтү 15 жыл. Автоунаалардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында катталган. Экологдор жарандарга унаасын өз убагында техникалык кароодон өткөрүп туруу, мүмкүн болсо гибрид же электроунаага өтүүнү. Ал эми шаар тургундарына мүмкүнчүлүк болсо жөө же велосипед менен жүрүүнү сунушташат. Жыйынтыктап айтканда, ар бирибиз унаа тандоодо жана күнүмдүк жүрүм турумубузда экологияга таасир этерибизди унутпашыбыз керек.